Бул Сириянын батышындагы Хомс шаары. Мындагы урандылар өлкө аймагындагы куралдуу салгылашуулардан кабар берет. Андагы башаламандыктар 2011-жылы башталган. Согуштан үй-жайын таштап качууга аргасыз болгон жашоочулар эми акырындык менен кайра келе баштады. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча агенттигинин маалымдамасында учурда Хомс шаарына 3000ге жакын тургундар кайтып келишкен. Мен 40 жыл күн түн дебей иштеп ушул үйдү тургузган элем. Эми болсо ал жөн гана урандыга айланды. Абдан өкүнүчтүү. Көпчүлүк айланадагы кырдаалга карабастан өз мекенинде калып, кайрадан тынч жашоо баштагысы келет. Электр жарыгы менен суу берилсе, биз ойлонбостон кайтып келебиз. Мында биздин ата-бабаларыбыз жашап өтүшкөн. Биз да өз жерибизде күн кечирүүнү каалайбыз. Тургундар үйлөрүнүн урандыга айланганына дагы да ишенгилери келбейт. Бул Сирия эмес, киного келип калгандай эле баары. Бириккен Улуттар уюмунун билдирүүсүндө Хомс шаарындагы талкаланган жайларды калыбына келтирүү өтө кыйынга турат. Ага катары 500 000ге жакын тургундар мурдагы тынч жашоого кайтууну күтүп олтурушат.